27 бөлүм. Жүйүт падышасы Жошуя уулу Жаякимдин падышачылыгынын башталышында Жеремияга Теңирден мына бул сөз болду. Теңир мага мындай деди: өзүңө кишен жана моюнтурук жасап, аларды мойнуңа сал. Аларды Иерусалимдеги Жүйүт падышасы Сидкияга келген элчилер аркылуу Эдом падышасына, Маап падышасына, Амон уулдарынын падышасына, Тир падышасына жана Сидон падышасына берип жибер. Анан ал элчилерге өздөрүнүн падышаларына мындай деп айтып баруусун буйру: Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай деп айтып жатат: өз падышаларыңарга мындай деп айткыла: мен өзүмдүн зор кудуретим менен, сунулган билегим менен жерди, жер бетиндеги адамды жана жаныбарларды жараттым. Аны мен кимге кааласам ошого бердим. Эми бул жерлердин баардыгын мен өзүмдүн колум Бабыл падышасы Небухадоносордун колуна берип жатам. Атүгүл талаа жырткычтарын да ага кызмат кылууга бердим. Анын жеринин да, өзүнүн да мезгили келгенге чейин бүт элдер ага, анын уулунун уулуна кызмат кылышат. Ага көп элдер, улуу падышалар кызмат кылышат. Эгерде кайсы бир эл жана падышачылык ага Бабыл падышасы Небухадоносорго кызмат кылгысы келбесе, Бабыл падышасынын моюнтуругуна өз мойнун сунбай турган болсо, анда мен ал элди анын колу менен биротоло жок кылмайынча, кылыч менен, ачаарчылык менен, жугуштуу оору менен жазалайм. Силер болсо өзүңөрдүн пайгамбарларыңардын, төлгөөчүлөрүңөрдүн, түш көрүүчүлөрүңөрдүн, сыйкырчыларыңардын, жылдыз эсепчилериңердин силерге Бабыл падышасына кызмат кылбайсыңар деген сөздөрүн укпагыла. Анткени алар силерди өз жериңерден чыгарыш үчүн, мен силерди кууп жибериш үчүн, силер кырылышыңар үчүн силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышат. Бабыл падышасынын моюнтуругуна өз моюнун сунуп, ага кызмат кылган элди болсо, мен өз жеринде калтырам дейт Теңир. Ал эл ошол жерди иштетип, ошол жерде жашайт. Жүйүт падышасы Сидкияга да мен ушул сөздөрдүн баардыгын айттым. Бабыл падышасынын моюнтуругуна өз мойнуңарды сунгула, жана ага да, анын элине да кызмат кылгыла, ошондо аман каласыңар. Теңир Бабыл падышасына кызмат кылбаган эл жөнүндө айткандай, сенин жана сенин элиңдин кылычтан, ачаарчылыктан жана жугуштуу оорудан кырылышынын эмне кереги бар? Бабыл падышасына кызмат кылбайсыңар деп айтып жаткан пайгамбарлардын сөздөрүн укпагыла. Анткени алар силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышат. Аларды мен жиберген эмесмин дейт Теңир. Мен силерди кууп чыгыш үчүн, силер да, силерге пайгамбарчылык кылган пайгамбарлар да кырылыш үчүн, алар силерге менин атымдан жалган пайгамбарчылык кылып жатышат. Бирок мен ыйык кызмат кылуучуларга жана бул элдин баардыгына мындай деп айткам. Теңир мындай дейт: силерге пайгамбарчылык кылып, мына, жакында Бабылдан Теңир үйүнүн идиштерин кайра алып келишет деген пайгамбарларыңардын сөздөрүн укпагыла. Анткени алар силерге жалган пайгамбарчылык кылып жатышат. Аларды укпагыла. Бабыл падышасына кызмат кылып жашай бергиле. Бул шаарды урандыга айландыруунун эмне кереги бар? Эгерде алар пайгамбарлар болсо, аларда Теңирдин сөзү бар болсо, анда Теңир үйүндө, Жүйүт падышасынын үйүндө жана Иерусалимде калган идиштер Бабылга өтүп кетпеш үчүн Себайот Теңирдин алдында жалынып жалбарып өтүнүшсүн. Бабыл падышасы Небухадоносор Жүйүт падышасы Жаяким уулу Жаяхинди жана Жүйүт элинин бүт атактууларын, Иерусалим тургундарын Иерусалимден Бабылга алып кетип бара жатканда албай кеткен. Мамылар жөнүндө, жез чара жөнүндө, астына койгучтар жөнүндө жана ушул шаарда калган башка буюмдар жөнүндө Себайот Теңир мындай дейт: Теңир үйүндө, Жүйүт падышасынын үйүндө жана Иерусалимде калган идиштер жөнүндө Ысрайылдын Кудайы Себайот Теңир мындай дейт: алар Бабылга жеткирилет. Мен аларды жазалаганга чейин алар ошол жерде болот дейт Теңир. Ошондон кийин мен аларды алып чыгып, бул жерге кайра алып келем.